Бүгүнкү күн сиздердин жана сиздердин жакындарыңыздардын эсинде кала турган күндөрдүн бири болуп калары шексиз. Кандай сыйлык болбосун, анын баасы жогору, ал оңой жол менен келбейт. Кадыресе турмушта талыкпаган эмгек, кажыбас мээнет, терең билим, үлгүлүү жүрүм-турум талап кылынса, аскер адамдарынан чыдамкайлык, эл жерин сүйүү, эр жүрөктүүлүк жана каармандык талап кылынат. Эл жерге кызмат кылуу кандайдыр бир сыйлыкка умтулуу эмес, өз өмүрүн, топтогон тажрыйбасын, болгон билимин мекенге арнап, өлкөсүнүн өнүгүүсүнө салымын кошуу. Кыргыз элинин узак тарыхында ысымдары азыркыга чейин унутулбай, элибиздин эсинде түбөлүк сакталып калган баатырларыбыз көп. Албетте, Манас атабыздын эрдигинен башталган бул тизменин эсеби жок деп айтсак болот. Ошол баатыр ата-бабаларыбыздын жолун улап, каармандыгын жана баатырдык өнөрүн аскердик салт катары үлгү тутуп, кандай гана кыйынчылыктар жана коркунучтар болбосун эл четинде, жоо бетинде туруп айбат көрсөткөн эр азаматтарыбыз бар. Биз ушундай агаларыбыз, инилерибиз, бир туугандарыбыз менен чексиз сыймыктансак болот. Силердин каармандыгыңар жалпы элге, айрыкча жаштарыбызга өрнөк. Андыктан жалпы журтту дагы өз мекенин жанындай сүйүүгө, өлкө үчүн ак ниет кызмат өтөп, намыс үчүн бекем турууга үндөп кетер элем. Силердей уулду тапкан, тарбиялап өстүргөн ата-энеңиздерге 1000 мертебе ыраазычылык билдиребиз.